Аскерлерди кордоо боюнча серьезный чогулуш башталды. Кайсыл аскердик бөлүктү жана кимдер экендиги аныкталып, кылмыш иши козголду. Табылып калсын, Сахаровада ушул туралы 2 айдан бери жап-жаңы унаалар менен турат. Айдоочу ким экен жана кайсыл жакта экендиги белгисиз деген видео тарткан адам. Ушул видеороликти WhatsApp группаларга жайылтып коюшуңуздарды суранабыз. Эгесе табылып калсын. Москвадагы парадта катышкан аскерлерибиз Кыргызстанга жетип келди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Водитель не болгонун билбейбиз дейт. Ушул бир кыргыз брат ушерде өтөт экен, постоянно өтүп. Кыргызстандын номер машина 2 айдан бери турат экен. Жаңы машина жүктөлгөн, дөңгөлөктөр жел түшүп баштаптыр уже. Ошонун тааныштары болсо, не алып коюп калчу деп суранып эле. Аскерлерди чөгөлөткөн офицер. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. 11 майда социалдык тармактарда аскерлерди шылдыңдоо фактысы тартылган видео тарады. Аскер прокуратурасы билдиргендей, окуя ОКМдин номер 86-123 аскердик бөлүгүндө болгон. Аскер кызматчысына карата зомбулук көрсөтүү фактысы боюнча аскердик бөлүктүн офицерине карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138 беренесинин 2 бөлүгүнүн 2 пункту, 3 бөлүгүнүн 1 пункту уруп сабап кыйноо боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иштерин Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы жүргүзүүдө. Жыйынтыгы боюнча юридикалык баа берилет. Шектөөлөр аскер прокуратурасына жеткирилди. Булак баракелди. Таштаныны челеги эмес жанына төккөн жарандын видеосу талкуу жаратты. Социалдык тармактарда Бишкектин Тоңуч Кичи районунда тартылган видео кызуу талкууга түштү. Анда белгисиз жаран таштаныны атайын коюлган челектин ичине эмес жанына төгүп жатканын көрүүгө болот. Бул көрүнүш социалдык тармактын колдонуучулары арасында нааразычылыкты жаратып, көпчүлүк шаардагы тазалык жана тартип маселесине көңүл бурууга чакырды. Тиешелүү кызматтар бул боюнча кандай чара көрөрү азырынча белгисиз. Жолдош колбашчы, Улуттук гвардиянын 1-бригадасынын Ардак кароо батальонунун өздүк курамы Москва шаарындагы өткөн парадтан тапшырманы толугу менен аткарып келдик. Москвада 9 майдагы парадта басып өткөн биздин жоокерлер кайтып келди. Москвада жеңиштин 80 жылдыгындагы 9 майдагы парадта жалпы кыргызстандыктарды сыймыктандыра Кызыл Аянтта чыкчая басып өткөн биздин жоокерлер эсиңиздедир. Куралдуу күчтөрдүн ошол аскердик тобу Бишкекке кайтып келди. Коргоо министрлиги Улуттук гвардиянын Ардак кароол ротасы парадта өздөрүн татыктуу көрсөткөнүн, парад командачылыгынан да аскердик саясий жетекчиликтен да оң баа алышканын белгилейт. Алар юбилейлик аскердик парад туурасында таасир пикирлерин бөлүштү. Москвадагы аскердик парадка катышуу биз үчүн өтө чоң сыймык, чоң милдет болду. Ошол жерде Кыргызстандын желегин желбиретип өтө чоң сыймыктуу иш экен деген гвардиянын капитаны Норузбек Насердинов. Ал эми катардагы жоокер Жылдызбек уулу Сыймыкбай чет элдик аскерлер менен бирдей деңгээлде машыгып, парадтагы бардык тапшырмаларды туура жана так аткаргандыктарын билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Жолдош колбашчы, Улуттук гвардиянын 1-бригадасынын Ардак кароо батальонунун өздүк курамы Москва шаарындагы өткөн парадтан тапшырманы толугу менен аткарып келдик. Аскер бөлүк командири гвардия полковник Дүйшөнбаев. Биз үчүн Москва шаарында аскердик парадка катышуу бул өтө чоң сыймык, өтө чоң милдет. Анткени артыбызда кыргыз элибиз өзүбүздүн жерлерибиз желбиретип ошол жерде Кызыл Аянтта өтө чоң сыймык экен. Машыгуулар жакшы өтүп жатты, мыкты деңгээлде. Горизонттук машыгуулар болуп жатты. Чет мамлекеттен келген
өлкөлөр менен чогуу парадтык эсепте биз туура жана так аткардык. Мындан ары дагы туура аткара беребиз. Россиянын коргоо министрлиги ок атуу токтотулган учурда Украина кол салууну улантканын билдирди. Россиянын коргоо министрлиги Украинанын куралдуу күчтөрү тарабынан ок атууну токтотуу режиминин 14.043 жолу бузулганын каттады. Россия тарап жеңиштин 80 жылдыгын майрамдоонун урматына жарыялаган элдешүү 8 май күнү Москва убактысы боюнча саат 12:00дөн 11 май күнү саат 12:00 чейин созулган. Ведомствонун маалыматы боюнча Украинанын куралдуу күчтөрү тарабынан 4000ге жакын аткылуу октор, танктар жана минометтор аркылуу жасалган. Мындан тышкары Украина армиясы учкутсуз аппараттардан дээрлик 10.000 сок куруп, ок дарларды ташыган. Коргоо министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, Россиянын армиясы ок атууну токтотуу режимин сактап, мурда ээлеген позицияларында калган. Ошол эле учурда орус аскер кызматкерлери Украинанын куралдуу күчтөрүнүн бузууларына мөөнөт бүткөндөн кийин кайра жооп кайтарышкан. Ок атууну токтотуу режими аяктагандан кийин Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрү атайын аскердик операцияны улантты деп айтылат билдирүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.